Таластан бери баягы ат артып келген Сагынбек Момбеков. Жашоо жакшы эле, элде өзүнүн камын өзү көрүп атат. 72-ге келип калдыңыз, 72-де деле азыр гитара менен ырдап, Абышка ушу гитара ойнойт турбайбы дегендей. көмүр менен чыгып атасыңарбы кышкырып одан? Көмүр деген өмүр да. Тирилик эмне менен өтүп атат? Үстүбүздөн карап тура турган ушу эки дос да. Сагынбек Момбеков мындан башкача сүйлөмөк эмес да. Пенсияны көбөйттүк деген 500 сом кошулса, Сиздин урактагы кишилер буякта кыймыл жок шаарда деп спорт залдарга барат. уйларын кыгын чыгарыш деле өзүнчө чоң Машыгуу. Силер жакта Таласта Бакай атада эмне болуп атат мындай? биздин Бакай атага деле барып калды. Анча-мынча цивилизация. Үстүттөн ооз күйгөн айран, ооба. ичет болуп. Бакиевди да Ошол. көрдүк, Атамбаевдин да көрдүк, Отунбаевасын көрдүк, Жээнбековдун да көрдүк. Тарымба мага жайдары кара, өзгөчү эми мүнөзүңдү деген бул сиздики турбайбы? Пикеттерде кыйкырып ырдап турчу элеңиз. Анан айылда кантип атасыз? Дөңгө чыгып, адырларга чыгып, Мага окшоп бакшактын арасынан отуруп кыргыздын тоозун аралап тойлордо ырдайсызбы же бул саясий ырларды ырдачу эле деп? жыгылып жаткан жерде айды көрдүк, тургузбадык, таш болуп катып калган таш боор менен жанды көрдүк, унчукпадык, кайды келик. Илмий Янып сиздин шопуруңуз болуп жүргөн экен да? Ооба. 3 ай мени ташыган, анан кийин сразу эле оң кол болуп калды. Аудинин ичинде канча киши бар эле? 3 киши. Капотко жаткызып алып өткөргөн Аудиге. Ким өткөргөн? Отунбаеваны. Ким өткөргөн? Мен өткөргөм. Президенттерден алып келген дагы, кайра кет деген да сиз болдуңуз. Эшеги суудан өткөндөн кийин тааныбай калышты мени. Коркушат баары садырдан деп да ырдап жүрдүңүз да. Ырдап элди кетирбей ушинтип кармап турдук да. Кандайдыр бир иштер жасалып атабы азыр? Жасалып атат. Бирок кимдердин колу менен? Аф, сары күчүк, сен экөөбүз бирге ойнойбуз, күрөшөбүз. Сары күчүңүз деле бийлик мындай кылбай атат дегенде. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Арбаңыздар, амансыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу каналдын катталуучулары. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте бир өзгөчө конок десем болот, өзгөчө мейман бар. Ал Таластан бери баягы ат артып келген Сагынбек Момбеков. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизди көрүп баягы айылдагы карыяларды элестетип, шаарда мындай тебетей кийген, мындай карыяны айылдык бир ушундай бир көрүнүштү бир көрүү кыйын да азырчы. Келип алдыңыз, анан айыл апада кандай, жашоо кандай? Жашоо жакшы эле, элде өзүнүн камын өзү көрүп атат. Анан отун суусу бар го. Анан окаты бар өзүнүн өлбөсүнүн. Бирок свет немеси күчү жетпей атат кичине, жарык бергендей. Ошо жарык маанайы кичине жетишпей атат. Бирок азыр жакшы эле жылмайып күлүп турасыз дегендей. Сагынбек Момбековду азыркы ушул баягы өзгөчө аябай жаштар жаш муун билбейт го деп ойлойм да. Анан бирок негизи бир аз улуурактар сиздин баягы Сагынбек Момбеков десе гитара кармаган, кээде комуз менен жанагындай саясий ырларды ырдаган, анан оон чыгарган, сат деген ырларыңызды, кайдыгерлик деген ырларыңызды билген өзүнчө бир муун бар да. Анан сиз бирок азыр 72-ге келип калдыңыз, 72-де деле азыр гитара менен ырдап жүрө турбайсызбы? Аксакал. Ошо гитарамды көтөргөндөн кичине ыйба кылам, анткени Абышка ушу гитара ойнойт турбайбы дегендей неме жаштарга ошондой бир туура эмес. Жок, туура эмес иши кылып ошондой ой жаралат экен да. Комузду деле көтөрүп келесиң, анан кээде мындай башка жумуштарды да бүтүрүш керек болуп калат бар. Эки инструмент эки кол кармалып туруп, шаарда дүңкүрөп басып жүргөн өзүнчө кызыктай сезилет. Ошон үчүн мындай бир эле гитара менен эле келдим. Ооба. Эми атайын мен сизге телефон чалганда, звондаганда экөөбүз сүйлөшүп, барса барайын Эрнис деп атай ушу
ушу Бишкекке келип ушул подкастка келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Эми дароо эле чыгармачылыктан сүрөп баштабай, Айыл апада жашоо кандай болуп атат, жеке өзүңүздө жашоо кандай болуп атат, эми айылда көмүр менен чыгып атасыңарбы кышкыруудон? Эми көмүр деген өмүр да. Бизге азыр акчанын куну төмөн түшүп кеткенден кийин биз пенсияны көбөйттүк деген 500 сом кошулса, кээ биринин андан да азыраак кошулуп калат. Анан баягы мурунку алган баягы көпөстөр деп койсом болот. Ошолор аларга көбүрөөк кошулат экен. Аз алгандарга азыраак кошулат экен. Ошол теңдеме менен жашайбыз. Бирок эми аз болсо да кичте кошулду да, кошулмуш болду. Кошулмуш болду. Аз болсо да коштук деп тимелага жыргатып жашап атат. Анан тирилик эмне менен өтүп атат? Эмне менен жан багылып атат? Күндө эртең менен чыгып эмне жумушту кылып атасыз? Өзүбүздүн чарбачылык менен. Мал сал менен. Мал сал менен. Экинчисинен айдаган фасоль бар кичине анча-мынча. Бирок фасолун да уже бияк тиякка чыгарбай, аларды дагы кунун түшүрдү. 70-80 сомго айланып баратат. Ого өтөр дүйнө жүзүндө ачыкка болуп тигинтип минтип неметип атып, ошону жеткиргендин ордуна кайра бизди иштесеңер барып туруп Британияга барып туруп бүлдүркөн териле же болбосо Түркияга ошол жака барып туруп коммерция кылгыла, Дубайга барып туруп ошол жерден сыйынып неме кылсаңар бизге болот дегендей кылып туруп жөнөтүп атат бизди. Бирок Айыл чарба министрлиги тияктан бияктан жыйын өткөрүп, семинар өткөрүп, тренингтерди өткөрүп аткандай болуп атат. Алардын эч кандай бир мындай бир кылмыш болуп атат, бирок ошолордун биздин көйгөйдү ушу Казакстан аркылуу өткөрүп, Россияга жеткирип, же болбосо Түркияга өтүп кете турганда шарт түзүп берип, ошолор менен договорду бекемдеп, анан ошолорду кайра сурап ала тургандай болсо, анан биз кешкерте кетме менен иштетип, ар кандай немелерди сугарып, тигинтип минтип өстүргөн нерсебизди ээ болбой калабыз да. Ээлик кыла турган ушул биздин үстүбүздөн карап тура турган ушу эки дос да. Эгерде эки достун мындай аксакалдык кеңештери, ушундай немелери болсо, ошо ар бир областтардан келген мыкты, жанагы биздин депутаттар эмес. Мындай бир ошондо бизди мындай акыбалыбызды билип турар эле да. Ошондо билет эле деп ойлойм. Негизи Сагынбек Момбеков мындан башкача сүйлөмөк эмес да. Тиги министрди айтып, андан кийинкилерди айтып, депутаттарды айтып отурбастан түз эле чокудагыларды айткан баягы өзүңүздүн табыңызда экес. Тиги жөнөкөй эле суроо. Канча тонна көмүр кетет сиздин үйүңүз? Тонна эми биз тонна дегенди көзүбүзгө элестетиш кыйын болуп калды. Мишөктөп аласыз. Мишөктөп алабыз. Анан мишөгүң деле оор болот. Кыштан канча көмүр менен чыгасыз? Канча көлөмдө? 2 тоннанын көмүрүн жейбиз да. Үйдө өзүңүз ким менен турасыз? Мен бала чакам бар. Уулуңуз мененби? Уулум турат. Уулум 4 баласы бар, 4 кичинекей. Ошого жардам болуп, кемпирим экөөбүз жардам беребиз. Көмүрдү мешке өзүңүз салып турасыз? Эми аны ортолоп салабыз. Балам да салат, мен да салам, кээде кемпирим да салат. Ушинтип анан эптеп жагабыз. Баягы шаарда атайын сиздин урактагы кишилер анан ушул жөн буякта кыймыл жок шаарда деп жана спорт залдарга барат. Айылда сиз эсигеликке чыгып, кыймылдап, уйларын кыгын чыгарыш деле өзүнчө чоң машыгат да. Аны кредитке алганбыз, дегендей мындай болгон карызбыз да биз. Эле карызбыз. Кредитке алдыңар беле малды. Ошентип неметип атабыз. Айылда элдин жашоосу негизи кандай? Эмне мындай өзгөрүүлөр болуп атат? Мында жалпы өлкөнүн масштабында карасак бир көп иштер жасалып атат, жолдор салынып атат дейт. Силер жакта Таласта Бакай атада эмне болуп атат мындай? Биздин Бакай атага деле барып калды, анча-мынча цивилизация. Анан алардын немесине ошо бизге мүмкүнчүлүк бере турган, жашай турган, акыбалыбызга кайра алып келе турган неме болсо,
биринчи ошо жолду жасап атышат да. Жолду жасап кичине транспортуна жакшы жүрүп калды да. Бул бирок биз ойлоно беребиз да. Карызды ойлойсуң, акчаны кимден алды? Анын ээси бар да. Анын ээсине келсе бээсин бер дейт. Анан кийин бээбизди беришибиз керек. Аны ким төлөйт, ким кылат, ал жөнүндө эч ким айтпайт. Депутаттар болсо Шайназардын немеси 80-90% менен өтүп кетиш керек. Эгер азыр неметсе дейт. Кылып атканын кылсын, ошондой кылып өткөзүп коелу. Бирок мындай бир карыздан кантип кутулуунун процесстерин айтып койсо, биз ошого ишенип таянар тобус болуп калат эле да. Анан эчтеке айтылбаса, таянар тобус жок болсо, анан кантип бизге ушундай бекер акчаны бере берет. Демек, Бакай атада деле жолдор салынып атат. Бирок сизге окшогондой мындайча айтканда аксакалдар ойлонот экен, бул жолдор салынганы жакшы. Бирок бул кайсы жакты, эмненин эсебинен салынып атат? Мунун кайтарар жагы кандай болду экен деп ойлонот экенсиңер. Анан булардын немеси срогу бүтсө эле акырын чамадан толтура, тиягы биягы толтура, Дубайдагы банктар толтура, аларга которуп койгон акчаларды да толтура. Кетип калса, биз калып калсак, анан кийин Чаңчуң деген кытайларга эмнени беребиз, эмне деп беребиз, биз кайсы договор менен иштеп атабыз деген маселелер менин оюмда турат да. Баягы сүттөн оозу күйгөн айранды ичет болуп, мурункулардан улам баягы Бакиевди да көрдүк, Атамбаевдин да көрдүк, Отунбаевасын көрдүк, Жээнбековдун да көрдүк. Баары эле жемер курттай болуп өздөрүнүн немесин иши бүткөндөн кийин кетип калышты. Эшеги суудан өткөндөн кийин. Сагынбек абайым, саясатка дагы жетебиз. Сөзсүз айтабыз аны айтпасак болбойт дегендей. Бирок азыр чыгармачылык жака бир аз бурайын. Нол Сагынбек Мамбеков десе, гитара элестейт, гитара менен ырдаган Сагынбек ага элестейт. Кээ-кээде гана комуз менен ырдап, бирок саясий ырларды ырдаган, эркиндиктин жарчысындай болгон Сагынбек ага көзгө элестейт. Анан азыр деле айылда ушул чыгармачылыкты токтоткон жоксузбу, багып атасызбы? Өзгөчө комуз менен. Гитараны деле кармайм. Анан азыркы современный жаштар, азыркы учурдагы жаштардын көңүлүнө толо турган ырларды мен мурун эле чыгарып койгом да. Мурун эле. Бирок ошолорду аткарбай кезеги келген эмес да. Очерети келген эмес. Сизди жалаң гана саясий ырлар менен элестеп. Саясий ырлар менен мен өзүнчө Сагынбек болуп кетип, анан бөлүнүп калгандай болуп калдым да. Азыр карасам, сүйүү ырларым ушунчалык көп экен да. Бир где-то 100 бар десем, жаңылышпа, 100 ашык го. 200ге жакын. Анан ушулорду ырдаганга өзүмдүн өмүрүм жетпей тургандай болуп атат да. Анан мен ырларым кээде ырдаган кыздар болот экен, балдар болот экен, анан өзүнкү катары ырдап кеткендер да бар экен да. Сизди лирикалык ырларды ырдап атканыңызды такыр элестете албайм да. Сиз баягы митингтерде, пикеттерде кыйкырып ырдап турчу элеңиз. Анан айылда кантип атасыз? Дөңгө чыгып, адырларга чыгыптыр. Жок, мен бар, мисалы үчүн мен бакшак менен. Бакшак, алма сат бар, алмурут сат бар, караөрүк сат бар. Ошолордун ичине аралап бир сыйра неметкенден кийин эле уже бир топта чыгармачылык ойгонуп калат. Булукканыңыз чыгат дегендей. Ушул комуздан мурда гитараны үйрөнгөнсүзбү же алгач комузду үйрөнгөнсүзбү? Алгач чынын айтканда комузга колум тийбей жүрдү. Бирок гитарада 10 класста уже балдар менен кичине көчөгө чыгып, кечке маал ошолор менен отуруп кичине гитарада ойноп, анан кийин көбүнчө мына армияда жүргөндө ошол жактан цыгандардын гитара ойногонун көрүп, ошол жакта таланттар келет. Ошолордун эмесине менен эметип, анан мен да кыргызский бирдекелерди ойноп берип, бири-бирибиз менен көрүшүп алчык да ушундай. Анан эми комуз деген бул чоң инструмент.
Гитараны деле мен татаал ойнойм, татаал немелери бар. Буну бирок бунун ички немесине испандыктардын ойношу керек, же болбосо цыгандардыкы, же болбосо итальяндыкы, же болбосо түркү немелердики. Бирок колумузда биздин куралуулук. Ошондон сезем анткени өзүмчө кыргыз болуп ойгонуп, кыргыз болуп дем алып калган сезем да. Атак өзүбүздү элестете албайм, кандай деп элестетиш керек деп. Ошон үчүн күүлөр да чыгат экен комуздан, обондор да чыгат экен. Анан обонду кайра гитарага салам, гитарадан кайра комузга салам. Мисалы үчүн Рыспайдыкын деле салып коем комузга. Анын баары эле чертип бере албайт. Ошондой нерселерди, татаал нерселерди үйрөнүп ушул келдим да. Комуз чертүү өнөрүндө, гитара чертүү өнөрүндө кимдерди, кайсы атактууларды өрнөк кылчу элеңиз? Мына Высоцкий деген бар, баягы үнү кырылдап ырдаган. Сизде көбүнчө ошону туура ырдайт дешет. Неме мен деле эч ким үйрөткөн деле жок. Бирок комуздуго эч кимден үйрөнгөн жокмун, ал өзүм неме менен, туюмум менен алып кеттим. Эгерде мен жаш ырган болсом айтат элем да, мен үйрөттү эле тигиндей мындай деп. Анан жанагы гитараны болсо, Назар Матовдун ойногон алдан бир тутуп жүрдүм да, Назар Матовдун ойногон. Анан Бакиев деген да бар болчу, адагы ойночу. Бирок Бакиев ал ким? Бирөөлөр Курманбек Бакиев деп. Ким эле атын унутуп койдум. Бакиев деген комузда ойночу, неме гитарада ойночу, сабак берчи да. Күреңкеевдин немеси болот катары. Анан ошо гитаранын бала чакаларыма үйрөнөбү десем, үйрөнбөйт, азырынча жаш кичкей болуп атышат. Анан улуу балам болсо, ал техникага неметип, анан өзүнүн бүткөн немеси дагы электричество менен тигиндей мындай, ушундай болуп калды. Аларга мешать этпейсиң да. Гитара менен ырдаганда баягы кайдыгерлик деп ошо Шайлообек Дүйшеевдин ырларына өзүңүздүн бир ыргактарыңызды салып ырдап жүрдүңүз. Андан башка да ырлар ага чейин оон чыгардыңызбы же алгач ошо? Жок, аларды чейин оон чыгардым да. Тамаша айтсам күлөсүңбү же таарынып мага жүрөсүңбү деген ырды мен армиядан байбичеме арнап чыгарган болчумун. Анан азыркка чейин ырдалып атат, анча немелерден. Тарынба мага жайдары кара, өзгөчү эми мүнөзүңдү деген бул сиздики турбайбы? Анан эркем анан айттым саган өмүр бою сен деп жанамай, сен деп жанам деп укчу. Аттык баскан шаардын кечели, шайыр көңүл жаштык кезели, жолубузга кайдан түштү чагылган, жок жеринен бөлүп экиге, жашайт тура жалгыз гана махабат, өткөн менен өмүр тез эле, эркем анан издеп калам, күндөр өтөт, кантсем табам деген. Керемет. Муну мындай элес албай эле жүрөт. Бул Шахризада Аскарова ырдаган. Ону меники экенди айтпайт. Анарбек Садыр керемет оңдор чыгарган. Сиз сат деген ырлар менен элестетип жүрөбүз. Ошон үчүн калып аткан ырларыма ичим ачышат. Анан кийин сабакшогон эр жигит азаматтар чакырып калса мен да кубанып атам да, анткени мени када көңүл бурушат экен деп. Анан баары эле западтагыдай кылып чыгарабыз деп, интеллект менен чыгарабыз дешип, же болбосо бек борбуйттей болобуз деп жинди болуп жүргөндө толтура. Анан кийин дагы көп мындай немелердин алышып, бир күн ырдасаң казактардыкынан угуп каласың, ал казактардыкы кайра бияктан угулуп калат. Мындайча бири-биринен оушту кыйыш болуп аткан оончуларды көрүп калдым да кийинки убактарда. Анан мага окшоп бакшактын арасынан отуруп кыргыздын тоозун аралап туруп чыгаргандар азбы же көппү деп коем. Анан айылда деле ошо Бакай атада деле мына Таласта мындай той топурлар болот. Ушул жакта дагы баягы ырчылар керек болот тойлордо деген. Ошол жака тойлорго барып же болсо Бишкекке чакырылып мындай тойлордо ырдайсызбы же бул саясий ырларды ырдачу эле деп коркуп чакырышпайбы дегендей? Жакшы суроо.
алар ойлошот көрүнөт мен саясатчы гана ырдайт деп. Анан коркушат да туугандары же болбосо кудалары чоң кызматта иштеп калса ошонун тоюнда Сагынбек ырдап аткан турбай атайын чакырса керек деген бияктан КГБ булар бекер айыл калбайт да. Анан алар да ушундай немелерди билгиси келип турат да. Анан ошондойлорду тигилердин кичине тушап сен эмне тигини угуп атасың деген сөздөр айтылып кетеби деп ошон үчүн мындай бир абайлап көп деле барбайм эми тойго барганда мен баягы дайым болуп жакшылык тойго улансын мейман тосуп элибиз бапырашып кубансын деп дасторкондор дайыма жакшылыкка жайылсын заманабыз тынч болуп актөө карды жарылсын дай дай келин алып кыз бермей элибиздин салт экен уул кызын үйлөтмөй ата эненин парызы экен келин алып кыз бермей элибиздин салт экен уул кызын үйлөтмөй ата эненин парызы экен дай мен деле ырдай алам да той ырларын. Ушундай ырлардан да чыгарышыңыз керек экен. Берки ырларыңыз басымдылык болуп чындап эле бар. Анан мени басып коюп атпайбы ошол оор экен да, оор нерсе батып. Жок, сиз айтпадыңызбы жанагы лирикалык багыттагы ырларым да толтура деп, оңдорум деп. Анда ошолорду бир чыгаруу жагын, азыр деген анча-мынча жаштарга айтып, интернеттин технологиянын тилин билгендер менен бир аз кызматташып чыгарсаңыз да болчу да экен да. Ошол. Анан эми детский ырларым да бар да менин. Детский ырларым баары эле ошентип менин ырларым менен чоңоюшту. Жанагы тоголондук той тоңобуз деп коркпой чоңдор тез басышат алар кайда шашышат жыгылабыз дешет коңай жылгаяктан качышат деп. А мен да ошо Шайлообек Дүйшеевди ушул ырды сурап алгам да. Ай сен ушундай чыгар, мен кызым тамаша айтсам күлөсүң же таарынып мага жүрөсүң деп бешикке чыккан кызым ырдып атат. Ушуга мен ыр чыгарып берчи деп ошентип мага эки ыр чыгарып берген. Урманбетов, Кыялбек. Мамалак деген ырды чыгарып берди. Мына ушундай немелер мени коштолуп жүрүм да ошо филармонияда. Анан ошондо мени чыгарбай саясатты ырдамай каакта жана эле лирикалык ырдаганга балдарын ырдаганга чыгарыш үчүн өзүнчө бир машакат болду. Анткени мен бирдеке десем эле сизге клеймо жабышып калганда баягы саясатты ырдай тиги Таштан Жолдошбеков деген режиссер келе калып эле сен только туалетте отуруп ырдаш керек болбойт сага деп. Мага коозун бербесе мага эмне кылайын деп анан мен күйүмдү жактырды да. Күйүмдү жактырып анан Асан Керимбаев, Шеркул Дүйшеналиев да көптөр келбей калыптыр. Анан эл толтура, оончулардын эмесине филармония толтура. Мен Асан Керимбаевга барып туруп суранып бир гүлүң берип койчу Асаке кайра берем десем мага бир гүлүм бер. Анан кийин тиякта кызыма айттым, 5 жашар кызыма. Сен менин ырдайм, күйүм чертип бүтөм, анан сен келип кал дейтин. Аны Шахризада Аскарова боюнда бар болчу анда. Анан ошонун жанына коюп койгом да кызым 5 жашар, 6 жашар ушундай кызымды. Анан кийин ошондо мен күйүмдү ырдап бүттүм, анан гитарам менен да күй чертем да. Ошентип мен алып тиги Таштан Жолдошбек капталдан карап тур. Анан эл көп. Анан Асан Керимбаев 9 ырдады. Шеркул Дүйшеналиев 5 ырдады. Анан мага мен деле чыгып калып бирдеке аткарып калайынчы деп эле анан кызым келип калды. Жок, ошол бүтүр. Азыр мен кызымды ырдатып берем деп эле ошол жерден биринчи жолу ырдадым да. Тоголондук той тоңобуз деп коркпой чоңдор тез басышат алар кайда шашышат жыгылабыз дешет коңай жылгаяктан качышат деп. Анан чыйырчыктар чырдашпасын чымчыктарды кыйнашпасын чыдай албай байкуштар ай чип этип ыйлашпасын уяң чөптөн тереличи усталып келеличи уят болбой чымчыктарга уя жасап береличиң ай ой деп. Ушул ырларымды өздөрүнө китебине жастырып алыптыр. Баланчаев түгүнчү Бегалиев деби кимдейт бирөөлөрүн жастырып алыптыр. Анан кийин ушундай экен. Ушундай да болот экен да деп калдым да. Анан бир бала жанагы немесин бала досуна күчүк алып келиптир да.
анан ошентип немеден соцсеттерден чоң резонанс берип кетпедиби. Анан ошондо Аман Кармышаковга байланышып ошонун ырын алдым да. Анан ошого неметип туруп мындай бир ошо жанатан бери көбүз эле сүйлөп атабыз, эми гитараны сүйлөтөлү. Гитараны сүйлөтөлү. Чаңкылдаган саксагайым, борсулдаган бапсагайым, шоктоносуң, октолосуң, көздөн кайып жок болосуң, айтчы качан токтолосуң. Тамак малын чамалайсың, ашкананы сагалайсың, тостогоюм тумшук узун, булактаган жун куйругуң чамгаракта байлана атпат. Меннан жесем нан сурайсың, шыйпаңдайсың, жалдырайсың, авалайсың, ырылдайсың, улуңшуп оңулдайсың, ай сен сары күчүк. Айтам муну угуп турчу, ынтымакка көңүл бурчу, сакта достук деген сырды, баштабай жүрөсүң чырды. Аф, сары күчүк, сен экөөбүз бирге ойнойбуз, күрөшөбүз. Ак кадимки баладайсың, оюндан түк жадабайсың, жалгыз гана кемчилдигиң сүйлөгөнгө жарабайсың. Ак кадимки баладайсың, оюндан түк жадабайсың, жалгыз гана кемчилдигиң сүйлөгөнгө жарабайсың. Ай сен сары күчүк, аф, ай сен сары күчүк, аф. Керемет. Сагынбек аба, сиз ушул ыргак менен ырдап атсаңыз, ушу сары күчүгүңүз деле бийлик мындай кылбай атат дегенде бүрүп аткандай мен кабыл алып атам да. Себеби буга чейин сизди ошентип элестелип калыппыз да. Эми ошондой да чыгармачылыкта эми ушунун неме табы тарай электе жанагы кайдыгерлик терең мааниси бар го дейм. Кайдыгерлик деген эме кашайтып көзүбүздү, айттырбай сөзүбүздү, бычаксыз канап бүттүк. Кайдыгерлик дегенден биз тажап бүттүк. Кайдыгерлик дегендин капканынан чыкпай жүрүп, жаманды да, жакшыны да, күлүн дагы бир жерге камап бүттүк. Жалгыздык башка түшө ашар кылып, атаны үй, баланы базар кылып бистиккен дараккана, сыйлаган кичүүлөрүн улуусун урматтаган адаткана. Турмуштан ыйды көрдүк, сыйды көрдүк, жылдысыз жылмаңдаган түндү көрдүк. Жыргалдан көз ачылбай жыгылып жаткан жерде күндү көрдүк, тургузбадык. Жыгылып жаткан жерде айды көрдүк, тургузбадык. Таш болуп катып калган таш боор менен жанды көрдүк, унчукпадык. Кайдыгерлик. Уланып кете берет. Керемет. Бул Шайлебек Дүйшеевдин тексти, Шайлебек Дүйшеевдики, ону сиздики. Сагынбек ага, ошентип таластан атартып, жолгартып Бишкекке келдиңиз. Бишкекке эми маал келип турсаңыз керек. Ушу шаарга келгенде шаардын эмнеси сизге көзгө чакыйып көрүнөт? Кандай өөн жактары, кандай жакшы жактары көрүнөт? Эми айыл менен шаардын баары айырмасы бар дегендей. Эми мага өзгөчө өткөндө бир карындашымдын күйөөсү өтүп кетиптир. Ошого келип бата кылып неметейин деп шаардын этаждын үйүнө барып ушундай неметсем, бет алдымдагы кошунасы да билбейт да. Кандай бир айылды кайра мен ойлочу элем, артта калган айыл деп ойлойсуң да андай. Ата көрсө биз айыл алдыга кетиптир. Анткени адамгерчилик жактан. Анткени ал жерде уруучулук бар да, уруу. Баланча уруунун немеси көмүлбөй калыптыр. Ушуну ооруп өлгөн экен, байкуштун немеси көмүлбөй калыптыр. Анан аны общий казанга барып оодарып коет экен, ошентип көмүп коет экен, чөмөлө калыптыр. Моргтордо. Анан ошол өздөрүнүн өлгөндөрүн кээ бирлер ошо моргко эле таштап, ошол жерден жана тыйынын төлөй албай, ошо моргко төлөйт турган тыйындарын. Анан ошол жерден калтырып коюшкан учурлар болот экен да. Анан ушуларды уруп жонуман мурашки деп побежали деп орусча айтып коебу.
ушундай бир неме кетти да менде таң көрүү шаардагы ушундай көрүнүштөр анан кийин элдин баарысын эле бүлдүркөн терип келди деп туруп Англияга жөнөтүп анан кийин жаңы биз силерге караганда жакшыраак иштейт деп кытайларды бияка киргизип алар үчүн үй салып берип анан кыздарыбызды берип аларга үйлөндүрүп анан ушундай болуп баратканын неметкенде эмне кыларыңды билбей кетесиң да. Мына ошон үчүн бизге элдик кеңеш керек экен. Элдик кеңеш айтып туруш керек экен, токтотуп туруш керек экен ушундай алкыны бузулгандарды деген сөздү айткым келет да. Жанагы шаар боюнча сурадым эле, ошондо бир ырыңыз эске түштү, жана тойдум мен шаарыңа, тойдум мен баарына деп. Ошол ушундай баягы кайгырганда чыккан Бейманбек Сардарбековтук анан илгери чыгаргамда ошол илгеркилердин баары азыр келип атпайбы? Кашайып. Анан ошондо ырдаганда бай койчу деп неметип жүргөн азыр ошону кууп жүрүшат экен. Экөөбүз баш кошкондо айылда турбайбыз деп, шаарда жакшы жашоо, шаардан жыргайбыз деп, калтырып ат энени, киндик кан тамган жерди ээрчишип келген элек. Арадан жылдар өттү, жашыбыз бир топ кетти, жыр калды биз көрдүкпү, ачыгын айтсак кепти. Жашайбыз ижарада, каттабайт киши кара, келишпейт туугандарда, барбайбыз биз аларга, себеби маянабыз, түк жетпейт айдан айга, туугандан чыгып калдык, жарабай сыйлаганга. Отпуска алган малда, бир барып эн атага, алпарып ашмышкө чай, сурамыш болуп калжай, качабыз кайра шаарга, жеменчик үйүбүз жок, же дурус кийимибиз жок, элөңдүү жашаганга, таппайбыз амал айла, батабыз сарсанага, оюбузда акчаңай, тыйынды экономдоп, гезитке жазылбайбыз, барууга биз кинолоп, чөнтөктөр батынбайбыз, эл барса театрга, биз болсо үйдө гана, көрөбүз телевизор шүгүр деп ошого да деп. Азыр телевизорда көрбөй калдык, телефон карап калдык. Телефонун карап азыр. Ар кимиз бурч-бурчка туруп, кемпирим өзүнчө караса, кызым өзүнчө карайт, мен бөлөк жакты карайм, саясатты карайм, ошентип калдык. Сагынбек ага, эми мына сиз тиги балалыкты сурасам деле, айылды сурасам деле баягы саясат аралашып кетип атпадыбы? Эми дана саясатты мен сурайм сизден. Сиз мына Акаев кетсин, Акаев болбой калды деп деген сыяктуу ушундай мааниде ырдап жүрүңүз Акаевга каршы. Анан Акаев кетти, Бакиевди алып келдиңиз. Анан эле Бакиев да болбой калды деп Бакиевге каршы ырдап жүрдүңүз. Ал кетти, анан Атамбаевди алып келдиңиз. Атамбаевди дагы анан ырдай баштадыңыз. Анан буга чейинки экөөбүз сүйлөшкөндө айттыңыз, анын баягы шопуру башкарды деген баягы шопуру илмиянып, анан сиздин шопуруңуз болуп жүргөн экен да? Ооба. Ушул 3 ай мени ташыган, анан кийин сразу эле оң кол болуп калды да. Башчыбыз болуп Акаев, туруп калдык Акаев деген ордон араң бир кетсек Сакаев, Бакиев келди Балпаев, олтуруп алды Талтаев, Мыйзам Нуру ойнобойт, Арманды кимге айтайык деп. Мына ушундай болуп анан жанагы айтам да, анан кийин Атамбаев келди. Роза Отунбаева бир убакта өтмөктөн капотко жаткызып алып өткөргөн Аудиге. Ким өткөргөн? Отунбаеваны. Ким өткөргөн? Мен өткөргөм. Капотко жаткырып алып, Отунбаеваны. Антпеже ордук келип, лысый неме кышында неме жазында кар жаап коюп атпайбы, апрелде. Анан кийин чыга албай каласың да, тайгаланып. Анан кийин үстүнө ордук керек деп анан жатсасың. Аякта эмне кылып жүрөсүң аерде капот? Таласка баратабыз да, таласка. Эмне максатта? Анткени ошол жакта ал убакта неме Бакиевдин учурунда болчу. Ошондо эмне машина эле ал? Ауди. Аудинин ичинде канча киши бар эле? 3 киши. Бирөөсү сиз, бирөөсү Отунбаев, бирөөсү дагы бирөө дегенде. Анан аяка кетип атасың. Анан жол тайгак. Анан түртөндөсү болбойт. Аны да видео кылып тартып алыптыр тиги немелер, жанагы аны билбейм, жоготуп жүрүштүбү жокпу, утыркалар. Анан ошодон сүйрөп, түртүп, неметип аракет кылып аткан. Анан капотко жаткандан кийин анан кичине оор салмак болгондон чыгып кетип калдык да. Эми ошол келип бир жолу чакырып койгонго жараган жок. Саке
sen menен şu чогуу жүрдүк эле дегенде мындай ушундай өйдөлдүй замандарда деп Отунбаева бирөөлөргө награда берип атат, заслуга берип атат. Беркилерде эле ошондой наамыңыз сыйлыгыңыз жокпу мындай? Сыйлык деген жок да. Атамбаев тиги Отунбаеваны бир жылдай коюп койгондой болду. Анан бир ошон чогуу жүргөн демократияда кыйкырып кокуй эл үчүн, жер үчүн деп кыйкырып жүрсөк, алар кайра эшеги суудан өткөндөн кийин тааныбай калышты мени. Абсолютно көрсө да учурашпай кала турган акыбалга келди да. Анан кийин ошол убактарда чакырып, ой Саке чогуу жүрдүк эле, ушинтип капотко жаткырып өткөрдүк эле деп ушинтип айта турган күнү. Даже өзү Бакай атанын школуна барганда мени көрө калып куруп кетип, ой баягы капотко жатып өткөнүбүз эсимде деп коюп, элдин көзүнчө айтканда элдер ошондо ишеништи. Мен айылдаштарым кантип эле ушу капотко жатып өттү Сакең, Отунбаева болгондо да деп. Эми ушундай да бул заман бир пас эле байкуш кылып коет экен. Анан жанагы Илмиановду болсо Атамбаев мен шопурум кылып койду. Мен 3 ай жанагы президентке өтүү үчүн эме элге аралайсың да. Анан ошол шайлоого чейинки жанагы эл аралоо немеси менен анан мен шопурум ошол болуп калды. Анан мен болсо чечилип ушунчалык неме Атамбаевка ырдап калдым да. Анан кийин ошондон кийин сүйлөп те жатам, ырдап те жатам. Анан элдин баары ушунчалык мага берилип, угуп, артыман ээрчип алышты. Ушу кийинки бара турган айылга дагы кошулушуп алып. Ого бетер неметти, көбөйүп кетти. Анан мен Атамбаев чакырып калды. Мен чакырып атат деди, анан барсам, көрсө Илмиянов айтыптыр да, Илмиянов айтыптыр. Ой, мен Сакең менен жүрүп атам. Сен койдуң беле президенттикке же Момбеков койду беле дептир да. Ошончо мен койбодум беле десе. Сен уккан жок. Момбековду угуп атат. Ал сүйлөп атат. Десе анан кийин сиз демек ырдашыңыз гана керек экен да, Анан мен чакырып алып айтпады. Саке, мен убада бердим беле, мен сага бир машина берем деп. Анан сен мени сөзүмдү сен сүйлөбөгүң, чок ырдап бер деди. Анан Мукар Чолпонбай айткан, Саке, эмне десе баары булар чечилип калган маселе. Баары неме кылат, өздөрүнүн немесин өткөрөт. Дешип анан ушундай неме мага ырдай турган гана кылып койду. Болду, ошо менен жүрдүм. Эл астына чыгасыз, сүйлөбөйсүз, ырдайсыз. Ырдайм болду. Ошондой. Мейли дедим, мен 3 ай чыдадым да. Анан ошондо менин шопурум болчу, анан кийин сразу оң колу болуп кетти. Ошойдон Илмияновду айтып атасыз. Илмияновду айтып атам ошондо. Мен шопурум десем жарашат да. Кандай жакшы тил алчак, мындай шыпылдаган беле же мындай? Жок, тоң боюнда анча немесин карап турган. Эми тоң боюндан эл карап коюп туруп азыр ким кандай экенин азыр билбейт деле эл. Азыр бир карасаң тиги Смадуранын кармап алды, бир карасаң биякты ат салды, Кара деңизди басып калды. Бир карасаң ушинтип неметип саясат алмашып атат да, жашоо алмашып атат. Ошолордун баарын биз деле көрөбүз айылдан. Айылдыктар артта калган жок. Айылда тамдын борунда бир отуруп алып көрөбүз. Кыргызстанда саясат, дүйнөлүк саясат чыгасыңар Мадуродан бери. Анан биздики ошо жашообузга акчабыз жетпей атат, кээ бир жерлерге суу жетпей атат, бирөөлөргө мындай бир жол жетпей атат, ушундай немелер менен жашай беребиз да айылдагылар. Мейли биз ошого деле көнөлү, но бирок карызды ким төлөйт деген маселе мен дайыма турат да. Карызды ким төлөйт? Анан булар азыр баарына демеле айлыкты берип атат, башкасын берип атат, анан булардын баарын сурай турган кишиси бар да. Анан ошон үчүн бул коркунучтан чыгыш үчүн өзгөчө мамлекет болуп, алтыныбыз өзүстө турса, ошону эл иликтеп карап турса, аксакалдар ошол жерде өздөрүнүн оюн айтып, мындай кылса туура болот деп, Орман-хандын деле тегерегинде ушундай кеңешчилери болгон. Анан биздики эле баарын өздөрү билет, баарын өзү неме билет дегендей болуп эле өздөрү билип атышат. Эми мейли жакшылыгы боло берсин, жакшылык боло берсин. Мен ошону көрө албайт деп айтпасын, Сагынбек көрө албай атат ошону да. Жок, мен анткеним жок. Болгону
каардан коркпойм, карыздан корком, жаалдан коркпойм, намыстан корком, бейишке чейин тозоктор канча бергенден мурун алыштан корком деп. Жол карап зарлап күткөндөн корком, жосунсуз жолго түшкөндөн корком, ар намыса бир уяттын барын аракка кошуп ичкенден корком деп. 25-30 жашта адам башкача болот. Ал саясатты сүйлөйбү, жашоону сүйлөйбү, мындай бир аз курчураак болот дегендей. 40-ка келгенде да бир аз башкача болот. 60, ана мына сиздин жашыңыз 70-72-ге келдиңиз. Ошондо албетте аксакалдар деген мындай хандан бектен тартпай мындай калыс сүйлөш керек. Бир жака тартпаш керек. Жакшысын дагы көрө билиш керек. Кемчилигин дагы айта билиш керек дегендей уракка келдиңиз да. Эми айтып атпайсызбы, баягы критикалык бир ой жүгүртүү менен айтып атасыз да, бул берип атат жакшы, салынып атат жакшы, бирок мунун төлөмү кандай болот деп. Бирок ошол эле учурда мындай аксакалдык бир мындай бир калыс кебеңди айтсаңыз, мындай кандайдыр бир иштер жасалып атабы азыр? Жок, жасалып атат. Бирок кимдердин колу менен? Ошо чоң үйлөр салышкан, чоочун элди багышкан, ырысын кыйып элинин ыткыйбек болуп алышкан деген сөзгө калбаса экен деп атам да. Жедигер Салайдын сөзүнө жазылган ырымды ырдап берейин деп атам да. Жедигер Салай прокурор да. Ошону ырдап берейин. Жедигер Салаев өзү акын, бирок соттук тармакта дагы иштеп атат. Кечеги көрбөгөндү бүгүн көрүп, кечеги көнбөгөнгө бүгүн көнүп, кечегилер бүтүн кыйрап, кечеги идеялар бүгүн өлүп. Өзгөргөн жүзүң минтип, убайым бар, өткөндөн элим сенин убалың бар. Өзгөргөн өткөндөрдүн бары бүгүн, өзгөрбөс жалгыз гана Кудайың бар. Көз жеткизмей киндикте мелмилдеген, сен бүгүн жолоочусуң, жол билгебеген. Ырдалган ырлардагы такыр башка, кайрусун сен билбеген, мен билбеген, сен билбеген, мен билбеген. Кабылдың кайра мезгил сынагына, калкымай чек жок экен чыдамыңа. Кайрылып келген куштай жаш чакырып, кай күнү конот чыргал чынарыңа. Томи өзгөртпөйт кебетесин, аянбай төгүп тыштап берекесин. Айкөл журт алып берип жашап келген, атасын өлтүргөнгө энекесин. Болуп эми гана турагына, элимде жөн бар эле кубанууга. О бирок жүзүң неге муңайыңкы, о элим калган жаңгим сенин убалыңа. Заттап турсаң кичүү улуңда, айланып тийген жаңгим улугуна. Түркүн жан кайдан чыкты, өзүңдөгү түкүргөн суусун ичкен кудугуна. Өзүңчө жасап апсың бир дакадам, ким эле тарыхыңды бурмалаган. Өткөндөн бүгүн сура кечиримди, көп күнөө эл алдында кылган адам. Өткөндүн жакшы жагын байкабадык, өзгөнүн каталарын кайталадык. Агалап сагалабай акыры биз, кыргыз болдук, кайта барып. Дос душман турат байка бар жактагы, элимдин уят тептеп жан бакканы. О Кудай күч бере көр кыргызыңа, колдой көр мана сатам арбактары. Рахмат, баракелде. Рахмат сизге. Эми Маек тулантып берели, жанагы саясий өңүттөгү темабыздагы мындай буңуңуз тарабай калды окшойт, улантабы? Өңгүлдөңүл болуп кетти. Жок, бул айтыр. Подкастта ушундай болот экен. Аны да сүйлөйбүз, муну да сүйлөйбүз, майданы дагы чоңду да сүйлөйбүз, кете берет экен да. Малдар үчүн дагы. Сиз жанагы президенттердин, буга чейинки президенттердин баарынын тушунда ушул митингтерде, пикеттерде ырдап жүрдүңүз. Аларды алып келген дагы, кайра кет деген да сиз болдуңуз дегендей. Аны эми ойноп ошентип айткан жоксуз, ошого негиз болду. Үмүт акталбай, анан кой болбойт, кетсин.
башкасы келсин деп аттыңыз да сөз кыскасы. Анан дагы келип уланып отуруптур, анан коркушат баары садырдан деп дагы ырдап жүрдүңүз да. Кишинин келишине дагы салымыңыз аябай чоң, ырдап жүрдүңүз дегендей. Кандай үмүт менен, кандай бир шыктануулар менен ырдап жүрдүңүз элдин астында? Эми ушу баары көрдүк, үчөөүн тең көрдүм, үчөөүнө тең ырдадым, үчөөүн тең ошо сындадым. Анан азыркыларды деле көрдүм, ошо 3 жолу чоң митинг болду. Ошондо менсиз өткөрчү эмес инилер, агасы. Анан мен чакырып алчу эле. Саке келип, элге мындай эми элге деле караган керек да, что жанагы газ аткылашып, анан ар кандай көзгө жашты тамгыздып ушундай неме кылып аткан учурлар да болду да. Анан ошондо да болбой ырдап, элди кетирбей ушинтип кармап турдук да. Анан ушундай бир неме кылганыбызды азыр мындай чырпыктай да көрбөй калдык да. Ошону айтайын, ага чейинкисин айтайын. Жанагы сүйлөп атканда бир нерсени тактап сурабай койдум. Ошончо унутуп калдым. Жанагы Атамбаев учурунда дедиңизби, машина берем деп айтты деп. Машинеңизди алдыңызбы? Алгам. Алдыңызбы? Алгам. Эмне машина? Audi A6. Дагы бир тактоочун суроо, жанагы митингдерде, пикеттерде кеч келе адам сүйлөй берсе эл тажайт. Анан сиздей ушу өнөрү бар адамдар чыгып алып туруп ошо ыргагы менен ырдайт. Ошол эмгегиңиз үчүн, ошол мээнетиңиз үчүн мындай акы төлөнчү эле? Эчтеке төлөбөчү эмес. Мындай чыгып эле Наоборот, чыксынчы, чыккандан кийин кичине бирдеке колуна карга чышат дегендей, анан ошондо бөлүшүп калабы деген ойдо барасың да, үмүт кылып келечекти айтып. Анан ал келечек кендирдин бир пастар кесип коюшат экен. Анан унчукпай калдым эми. Чындык айтсам, тобелге укпаганын кимге айтам, келечекке кебелбей уктаганын кимге айтам, атам ырас салсана жукпаганын кимге айтам, жаштар туурап чет элде чуркаганын кимге айтам, абийир зат бардыгы сатылганын кимге айтам, айкөл элдин ырысы чачылганын кимге айтам, шылдың кылып шылуундар жапырганын кимге айтам, эл атынан акча алып бийликтин сапырганын кимге айтам деп. Кимге айтам? Ошол тигил кетсин, бул келсин деп ошол келгенден кийин ошонун жанында жүргөндөр, кыйкырып жүргөндөр, кошо жүргөндөр, ырдап жүргөндөр, сүйлөп жүргөндөр, мындай карасаң бир сыйрадан кызмат алышат, бир сыйрадан өзүнүн энчилерин алышат, өздөрүнүн акысына жараша дегендей да, кадырына жараша, мамилесине жараша. Анан сиз бул октябрь окуяларында катышып жүрдүңүз, анан мындай бир өзүңүздүн энчиңизди алдыңызбы же калдыңыз? Энчим түгүл, эңип кете башташты аш жерден. Мындай азыр сүйлөгөндөрдүн баарын камайбыз, пытка кылышат экен, аларды угуп атам. Эми мен аксакал болсом, ага эми аз эле өмүрүм калды, анан коркконум жок. Чындык үчүн чырылдап айтып атам да. Анткени мен айтпасам анан ким айтат эми? Жаштар болсо айтса эле камаган турат. Анан ушун үчүн мындай бир мындай чындык үчүн мындай өзүн баягы укугумду талаштым, талашпадым. Ушуларды укса экен деп жаратканым, унчукпаган дудуктун тили болуп ушул жолдо көп болду баратканым. Ак жеринен күйгүзсөк күйбө дедим, акыйкаттын тилинде сүйлө дедим. Ансыз деле ааламда жалгандар көп, араң жүргөн байкушка тийбе дедим деп. Жанагы неме Арзыкан Момунтаев айткандай, ошондой болду. Чындык чынардай бийик белең, чыгып алган аскага кийик белең коргошундай уюлуп куюп турган колундагы кемпирдин ийик белең, урушкандар кайрылса арачалап, укканымды тең бөлүп таразалап, аппак жүрөк ак сүйүү менде жүрөт, андан да көп адамдар карасанат дегендер. Мындай ушундай Момунтаеванын сөзүн эсиме келип атат да ошону. Анан ошо бул чындыктан качпаш керек. Чындык баары келет. Сен канча ийилсең дагы, ал жанагы кайыңды ийсең деле болбой кайра ордуна келет го, ошондой сыяктуу келет чындык. Ошон үчүн азыр айтып коюп, эртерээк аларды сактап койбосок,
анан бул чети баткага баткандан кийин уже кеч болуп калат. Элибизде баткага батат, жерибизде баткага батат. Анан кийин коңшулар баягы карызды давай ошондо бер дейт. Ошондо анан ошондо каяктан көрөрүздү билбей калабыз. Ошон үчүн иланайын элим, мен силерге айтарым ушу баары каардан коркпойм, карыздан корком, жаалдан коркпойм, намыстан корком, бейишке чейин тозокторганча бергенден мурун алыштан корком деп Ардык Мамытаевдагыдай болбойлу. Эми жанагы коррупцияга каршы күрөш, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш, ОПГ деп коет. Ошонун башкы төөлдөрүнүн жок кылынышы, жанагы атайын өзүнчө бир бажы тармагында коррупция кылып жүргөн, уюшкан бир баягы экономикалык кылмыштардын бир башкы себепчиси болуп жүргөн фигуралардын жок болушу, четтетилиши, анан кийин баягы жеп алган, алып алган кезинде мүлктөрдүн кайра кайтарылышы боюнча мындай статистика, кустуризация деп айтып жүрөт. Ошол нерселер болуп атат. Буга дагы анча мындай ичиңиз чыкпай атабы, канаттанбай атасызбы? Баары бир жарылчу нерсе жарылат. Анан ошон үчүн ошого чейин жакшынакай жарбай акырын колго өткөрүп бериш керек. Сагынбек аба, мен жанагы айттым го, мен аксакал болсо бир тараптуу айтпай, мындай калыс айтса депчи. Бирок ачууну да айтса, мактай эле бербей депчи. Мен сурайын дегеним, бүгүнкү бийликтин башкы аргументи катары мына 30-35 жылдан бери топтолуп калган, чечилбей, улам тигиге шылтап, буга шылтап жүргөн нерселер үйлүп калып, ошол нерсени мындай тез арада шарт чечкенге бир мүмкүнчүлүк берип койгулачы. Мейли анан кийин тепкилей бергиле дегендей кылып айтып атпайбы? Ал азыр эле Кыргыздын баласы да. Биз улутубузду сактап калыш үчүн ар кандай немеге, анча-мынча немеге унчукпай неметишибиз керек да. Эми тилибизди тебелеп атса, динибизди тебелеп атса, анан кийин аларга отпор бербей кайра ошо Кыргызды тепкилеп атсак, анан кийин кантип ишенебиз анан? Ошон үчүн өзүбүздүн жанагы тилди ким тебелеп атат? Мисал үчүн жанагы ырчыбызчы, ырдап атпайбы акын? Ким? Анан ада тил деп койду деп ушундай бир маселе болгон, түрмөдө жатпайбы? Айбек беле ким эле? Ошондой сыяктуу болуп тилибизди азыр өзүбүздүн эркибиз менен өзүбүзгө алдык. Буга Кудайга шүгүр. Өзүбүздүн тилибизге келип, ошолордун немеси менен мындай бир жаңы скачок болуп, тарыхыбыз кайра ордуна келип, анан каганат түшкөн кыргыз эли деп орустар да признавать этип калды. Биз кубана турган иштер көп али дагы. Анткени Кыргыздын келечеги ушу тарыхы баягы Чыңгыз хан учурунда даже неме соцсеттерден чыгып атат, Темирландын кыргыз экенин деген. Темирлан эле бизге жетиштүү эле. Аны эмес Чыңгыз хан да биз кошулганы жатпайбы? Каганат курган элдин доорунда Чыңгыз хан бийлеп келген да. Каганатты ким курду дейсиң ошондо? Жалгыз эле Манас курган жок. Кыргыз курду ушул кол менен. Анан ушундай каганаттуу эл, анан ушундай бир болбогон бир немелер менен ошого ээрчип кетип калсак, мындай кичине кары картаң дегендер бар да, мындай акыл сезими толук. Ошолор келип, мындай болот дегенде, мындай элдик курултай болгондо мындай эркинди берип, мындай элдин чыныгы лидерлери келсе, ал жерге да КГБны коюп туруп жибербейт экен да, курултайга мен катышам дегендер. Мен мисал үчүн катышам деп бардым, жазылдым, бирок мен жанына да жол ачкан жок. Анткени көбүрөөк билесиң, көбүрөөк чатак чыгарасың деп койду, ушундай болуп калды. Мага келген коноктор мисалы үчүн бийлик болобу же анын оппоненттери, оппозиция болобу, алар тууралуу аябай эле мактап, сонун алар мыкты десе, мен сөзсүз түрдө жок, мыкты эмес, мондай тескей жактар да бар, күнгөй эмес. Ондай минустар да бар экен деп айтам да. Анан ошол бийликти болобу же оппозицияны болобу өтө эле бир сындап кирсе, өтө эле бир жоорун чукуп кирсе, бүт эле чылкый. Анан айтам, бул бийлик болобу, оппозиция болобу, мунун бир жакшы бир жактары да бар го. Акыры ошону айткыла, ошондо эле бир көрө билесизби деп айтам да. Ошон үчүн сиз баягы бир жактуу айтып, бир жактуу эмес, раз мындай кемчилигин айткандан кийин
баланс кылып бул жагы го жакшы деген жагын да айтыңыз деп атам да эми. Ошо туура айтасың. Мындай жок дегенде мындай самолетто барып атабызбы, ошо Кыргызстан деген жерибиз бар экен, биз сыймыктанган элге жеттик да эми ошо. Бирөөлөр айтып атат, бир 7 мамлекет жок болуп кетет экен тиги бул деп. Анан анда ойлоносуң, карыстарды ойлоп каласың. Анан атак мындай неме карасак, мындай жанагы биздин боксерлор барып туруп жеңип келип атпайбы бардык жерде. Күрөшкөндөгү эмнеде Махмудовторго окшогон жигиттерибиз. Анан Айсулуу жанагы балбан кыздарыбызды көрүп шаттанасың ушунчалык. Мен рахаттанам. Ушундай жеңип кыргыздын балдары ушунчалык ошого жетишип атат деп. Кыргыз менен эсептешпей кое албайт го деп. Кene ошол эле өмүр бою биринчиликти бербеген Ирандын балбандарынан да мыкты болуп кетип атат. Өмүр бою жеңилбеген япондуктардан да мыкты болуп кетип атат күрөштө кыздарыбыз. Мына ушундай нерселерден кубанабыз биз. Мен абдан кубанам. Рахмат дейм. Анан ошолорго мүмкүн болушунча жетип барып келгенде баягы бир немебизди өзбектер колдоп жанагы мушкерде олимпиадада экинчиликти алып келди го, күмүш медалын. Мына ушундай намыстуу жигиттерибиз тиге мүмкүнчүлүк бериш керек ошолорго эметип. Жалаң эле өз капчыгын ойлой бербеш керек. Ошолордун жок дегенде көңүлү шайдоот, үй бүлөсү тынч боло турган адамдарды. Анан бизге окшогон таанымал адамдарды жок дегенде көңүл буруп карап сурап кое турган дагы өкмөт болсо деп ойлойм да кээде бир жаман оюмда. Анан андайга болбой эле, жок бул бөкөчө, бул жаман деп дей берсе, албетте кабанак болуп калабыз да. Кабанак болуп калабыз. Анан ошон үчүн мындай бир тең, мындай калыс тилде сүйлөй турган бийлик болуш керек да, калыс немесин эметип. Анан аксакалдар менен кеңешип, өзү чече бербей, жок мындай, жок тигиндей деп. Анан душмандын кими душман экенин билиш оңой эле. Ошо душманды ажырата билиш керек болуп атат да. Анан биз деле жоо тута бербей. Биз ошол эле кишибиз, ошол эле адамбыз. Же мен мага ошо жетип кетти, мынтип кетти, өтүп кетти дегендерден адам эмесмин. Кудайга шүгүр, өзүмдүн оокатым өзүмө жете турган оокатым бар. Жер иштетип атам. Кудайга шүгүр, фасоль айдайбыз. Анда өлтүрүштү. Фасолдун баасын 70 сомго түшүрүшүп. Анан пенсияны болсо 500 сом кошуп коет, болсо немеге кетти. Кымбаттап кетти. Бензин болсо 74 сом азыр. Азыр Россия алып кетти, бекер деп тиги Индияга берип атат, алып кетти деп болбогон тыйындарга. Биз тиги эмне эле ала албай калды. Биз Россиянын бир убакта согушка чогуу катышып, атамекен согушта ата бабаларыбыз канчасы кырылды, өлдү. 300 миңге жакын киши өлдү кыргыздардан. Эми дагы жетишпейби? Эмне кылышыбыз керек? Эми ошон үчүн жок дегенде алып келип аткан мунайды дагы азайтып кичине кыргыздарга жүргөнгө мүмкүнчүлүк берсин да. Анан кийин Кытайдан келип аткан немелер сөзсүз эле бияктын өздөрүнүн машиналарын минип келет. Бизге пробка болуп атпайлы? Пробкадан кантип чыгабыз? Жана түтүндөн кантип чыгабыз? Эми алар дагы мусорканы жасап, ушул жакшы немесин кылып бериптир, мусорка жасап. Мусоркадан бирдеке чыгарганга үйрөтүп. Кайрадан иштетүү. Ошо кыргыздын дагы анча-мынча айткандай мындай немелерин колдоп койсо дейм да. Анан мен ийимдин да бир немеси бар да, жанагы сандардын теңделиши. Ал сандардын теңделиши магнитный уюл менен ченелет экен да. Ошону тиги немеден берилип атат да, космостон берилип атат ага. Эми ошону болсо мына академияга апарып неметсе кой, айланайын, сен бар Москвага бар, ошол жактан чеч, ошол жактан немет, ошол жактан бизге тийишпей айланайын эптеп окат кылып атабыз бул жакта деп, өздөрүнүн алган айлыктарын жолотпой, эч кимге бияка киргизбей, же комната бербей. Анан көчөгө жанагы планшеттерин көчөгө көтөрүп жүрүп, анан эми кайра Москвага кетти. Эми ошол жака неметем. Ал жака барса Москвалар ар кандай болуп калат экен. Мындай ошо илимин алат экен да, анан өзүн жок кылып коюшу мүмкүн экен. Ошондой нерселер болгон үчүн
качып келди да коюм мен өзүм айылман өзүм менен чыгарайын деп. А бияка келсем биякта ала сүзөт. Анан каяка барып бир жаңылыктын немесин биз дүйнөгө ачылыш кылып атат да ал. Ачылыш кылат. Ой, мен көрүп таң калдым. Мындай тоголок немеден сандардын немесин теңделиши. Бир эле сан чыгат да баарысы. Ким аты жөнү эниңиздин? Алымбек Момбеков. Кесиби эмне? Кесиби өзү милицияда иштейт, подполковник. Милицияда иштейт, бирок жанагындай илимге кызыгабы. Пенсияга чыкты да, менен 1 жаш эле кичүү. Милицияда иштесе, анан илимге кандай тиешеси болуп атат? Ошо берип атат. Аны неме таласта жүргөндө мотоцикл менен кошо неме жана инопланетчанын немеси тарелка көтөрүп кетти да. Аны Кулов билет, Феликс Шашенбаев. Аны ошондо айтса, неме Алымбек, сен эгерде ушуну кайра кайталай турган болсоң камаласың деп коюптур. Ошол учурдун немесин айта албай калды да эле. Түшүнгөн жокмун. Инопланетян келип тарелка кимди көтөрүп кетет? Мен инимди көтөрүп кетет да мотоцикл менен. Ошондой нерсе болуп турбу. Анан тияк барганда эси учун билбейт. Анан ошондо чип салып койгонбу, ошо немелер берип атат да, ошо неменин цифровой немелерди берип атат. Демек буга чейин ал илимге тиешеси жок эле киши. Жана сиз айткандай башка планетадан жанагындай тарелка келип, аны башка дүйнөгө алып кетип, анан анын мээсине жана илими бар кыла турганда салып коюп. Ал Москвага барса, ошо Москвадан берип атат жанагы теңдемелерди. Бияка келсе бияканы берип атат. Значит, аларда бүт мүмкүнчүлүк бар да. Ошону Кыргызга бекеринен берип аткан жок. Кутту көтөрө албай атпайлы. Ошону жолотпойт да, бизге жолотпойт. Анан эмне деп айтабыз? Ушундай да жагыбыз бар да. Кутту эмнени түшүнөсүз ал? Кандай Кыргызга берилген? Мына ачылышты, биздин жашообуздун жеңилдетүүгө неметип бараткан кут да. Ошо жеңилдетүүгө баратканы жакшы. Мына сотка чыгып калды. Телефон менен бири-бирибизге сүйлөшүп тияк бияка чыкканда неметип калабыз, колдонуп калабыз. Анан машинанын түрлөрү. Эми биз магнит менен учуп башка планетага же болбосо башка шаарларга учуп бара турган шартыбыз болуп турса, ошону биз беришибиз керек да бирөөгө. Кыргыздан чыкпаш керек. Анан бирде кетсе мен жеп атпайм, унчукпай турбайсыңарбы дегенде эле маанайда түшүнүп калдык да. Эми силер жеп бүттүңөр, эми жок дегенде мындай карап койгула деген мындай керек да, мындай. Ошондой нерсе бар. Мына мен өзүм колумда турат. Ошол иним Москвага ошо кетти. Бияктан карыз болду, башка болду, иши кылып. Бир чети аны туура түшүнүлбөй жаткан себепти дагы мындай туура эле кабыл алыш керекпи дейм да. Себеби ошондой көрүнүш жанагы башка планеталыктар келип, анын мээсине жанагындай чипти салып койду, ошондон кийин жанагындай ачылыштарды айта баштады дегенди биздин материалдык дүйнө менен кабыл алышым кыйын да эмичи. Кыйын болот. Ошон үчүн ал алдыга кетип калган нерселерди айтса, биз күлкү келерлик болот да. Койчу эми. Анан көрүп столго киргизип бир тамак берип койгон жакшы болот эле деп айтса жараша берет да азыркы заманда. Анан биз чынында айтканда инопланетчандага уй сыяктуу эле болуп калсак керек. Биздин сезимибиз. Анткени жанагаларды көрүп алып мен ошондой сездим. Теңдемелерин көрүп алып. Андайдан 1000 штук жасады, 1000 штук. Мындай немелерден учпуштук кылып туруп, мында жер шарына кандай кылып туруп цифровой немене жер тоголок кылып туруп, ошол жерге цифраларын баарын кадап койду. Ушундук эми. Мейлим башка сөз эле. Эми ооба мен акылыма анча сыя бербей атат, бирок эми баягы мен негизи мындай үстүртөн түшүндүм. Эми сиз боюнча, эми бу жерде сиз отурасыз, сиз жөнүндө сүйлөшөлү. Бардык президенттерди келсин деп дагы, кетсин деп дагы көрдүңүз, ырдап көрдүңүз. Анан ошол менеттериңизге бирөө антип-мынтип бирөөсү баалады, баалабай койду. Бүгүнкү күндө ушу Сагынбек Момбековдун ажатын ачып, материалдык жактан үй, балким жумуш, балким дагы башка карьера, тегерек ошол жанагы көйгөйлөр эмне болсо ошонун баарын шайма-шай кылып чечсе, сыйлык, наам жагынан дагы анын каалоосу аткарылса, бүт туш тарабы комфорт болсо, эч бир жанагандай мунум жок, аным жок, көмүрүм жок дегендей маселелердин баары чечилсе, балким
Кыргызстанда жакшы эле жашоо болуп атат деп айтаттыр элеңиз. Вот жакшы суроо. Мен ушулардын баары мен укум келбейт. Анткени ошондой жасалмалуулуктан качып мен ошон үчүн барбай жүрүм да аларга. Эми алар мен ким болуп калдым алардын жанында? Эч ким деле эмесмин. Бирок мээнетти алар сезбегенден кийин анан дөөлөт келгенден кийин мээнет бияктагы чыңдык чыңырат, чыкыйга үнү урулат, чарчаган окшойт бечара, чалынып улам жыгылат болуп атам да. Жакшы анан ошо биздин чындыктын немесин кимге кереги бар, кимге мындай бир жакшылык алып келип берет эле деп мен өзүмө деле ойлобойм. Анткени өзүм багып кеткенге бала чакам деле бар. Анан ушундай бир кичине кредит бере коюп, анан ошол аркылуу бирдеке кылсам деле жаман болбойт эле да, ошондой нерселерди кылса. Анан ошондой немеге кыйналып аткан учурда да мен жана үйүмдүн немесин плита менен жаап койгом, кычыктарынан суу кирип атат, улам тамчылап. Жүрөк тезип атат да. Бирок ушундай моралдык жагынан деле эске алып туруп ушу жүрдү эле, ушу кошо мындай биздин идея үчүн чуркап жүрдү эле. Алар ошентип чуркап жүргөндөрдүн бирөөсү тиги прокурор болду, бирөөсү дагы башка болду. Мен деле өзүмө жараша чатырымды бир карап койсо болот эле деген бир моралдык жактар бир четимде туурадай көрүнөт да. Эми андай деле мээсин ооруткум келбейт, но бирок мындай адамды сезиш керек да, ким менен сүйлөшүп атса. Мен деле элге батынып сүйлөй алам да, эл мени угат да. Мен көчөдө баратсам, гитарам көтөрүп келатсам, бир жаш жигит артыма ийет болду. Ай Саке, сиздин ырыңыз менен чоңойдук, сиздин немеңиз менен эметебиз деп батаңызды берип койсоңуз жакшы болот эле деп суранып аткандар болду. Анан мен лифтке неметип көтөрүлүп баратсам, кошо түшүп лифтке чейин 10 этажга чейин чыгып, анан кайра түшүп кетти. Рахмат Саке деп, бар болуңуз деп. Мен кубанып калдым. Тааныбайм, Ишенбек деген жигит экен. Анан кийин эми ушинтип ажатыңды ошо эл билип, ушундай бир жаманчылыктан элибиз ары болуп кетсе экен, ошолорго кичине көпүрө болуп, жок дегенде ажатын ачып, сөзүбүздү чындыкты айтып, мындай коркой үркпөй эле өзүбүздүн чындыгыбызды айтсак, анан эмне аларга анчалык кыйынчылык болот. Жанагы айыл-айылдан аксакалдарды, карапайым адамдарды, ар кайсы кесиптеги адамдарды чогултуп жана курултай өткөрүп атпайбы? Курултайга катышууга айтсаңыз. Жакшы, бирок ал жерден дагы араларында отурушкандарды байкабайт да элдер. Анан мен сиз катыштыңызбы ошондо курултайга? Жок, каякта киргизбесе мен катышкан жоксузбу? Ал жака атайын тияктан тандалып алып келет. Ал жакта дагы дүжүрлөр толтура. Дүжүрлөр бат эле орношуп алышат. Анан кийин сен карабайт, сен гений Сагынбек экен же болбосо ырчы Сагынбек экен деп. Сиз өзүңүз мындай бир аракет кылып, мынтылып көрбөдүңүзбү ошо курултайга? Бардым, немеге жазылдым. Анан кийин ар бир айыл өкмөттөн 2 киши. Айыл өкмөттөн 2 киши. Экиден ашык болбойт. Анан кийин эми жаштардан талашып, мен каяка барам? Мени кошуп койгула деп. Мени кошуп койгула. Мейли, өзүңөр барып айткыла. Мен деле ошо айылымдын үстүндө дөбөлөр бар. Түркияга барып да көрдүм да. Түркияда дөбөлөрдүн баарында эл жашап атат. Баарына үй салып алышкан. Ийне жалбырактуу тикенек баардык дөңсөлөрдө бар. Алардын баары жанагы тамчылатма менен сугарылат экен. Биздин да дөңсөбүз бар, бөлтөк деген. Эми ошол жерге элибизди кетирбей, жаштарды кетирбей, ошо үй салгыла деп ошол жакта жерби бөлүп берип койсо эле болот эле. Болбойт. Бербейт. Анан көрүп чет мамлекеттен акча келип калат деп, тиги Кытайлардан келген акчаны согунуп отурушат. Ошол бизге катуу эле неме тийип атат. Моралдык жактан да өлүп атабыз. Мындай экономика жагынан да кыйналып атабыз. Ушундай суук учурунда, кышында өзүң жылытыш үчүн мен өзүмө табабыз. Башкалардыкы да ойлош керек да. Кем каршылыгы бар адамдарды. Ошондуктан элди кеңештер болсо, алар жерлердеги немелерди неметип туруп, анан бирдеке чечмек деп атырак.
жаңы улам эле министрлик коет, а министр болсо жеп ичип калганын өздөрүнүн эмеси менен кетип калат. Бирок деген мында факты, статистика деген бар да. Бирок ошол эле учурда эми айылдагы өзүңүздүн сезген туйган нерсеңизди айтып атасыз. Мындай талаш жок. Эзели толбой эптеп-септеп жүдөп какаган бюджет толуп атат. Миллиардтап. Триллиондай түштү. Триллион бар экен. Мен кубандым биринчи. Көрсөткүчтөр жакшы болуп атат. Муну биз деле эмес, өзүбүз эле биз кыйратып атабыз эмес. Башка эл аралык финанс уюмдары да айтып атат. Бул деген өсүш да. Ошонун баарына биз аракет кылып атабыз да. Эми аракет кылып атканды жок дегенде эчтеке жасалбай атат, болбой атат деп, ушул жагы жасалып атат деп айтпайсыңарбы деп. Ушул жагы жасалып атат, бирок ошо триллион кимдики экенин дагы айтып койсо жакшы болот да. Ал жөндөн неметилген жок да. А эл иштеп атат байкуш. Анан ошону дагы иштеп берет элек, дагы духубузу көбөйт эле. Манас деген эмчи Манас болду, ал элине дух берген. Элин көтөрмөлөгөн. Ошондо гана Манас боло алат. Анан улам эле бир арык торуктун эстеликтерди куруп коебуз. Анан алар кимдин эстелиги, Калмактыкыбы, Жуңгардыкыбы, Кытайдыкыбы билбейбиз. Биз менен эсептешкен жок деген немелер болуп атат. Ушул азыр болбой атат, ушул жасалбай атат деген нерсеге сиз өзүңүз дагы жоопкерчиликтүүмүн деп эсептейсизби? Анткени сиз алып келген да өзүңүз, мындайча айтканда, кой кет деген да өзүңүз. Анан ал кетсе дагы тиги келсин деп ошого чуркаган да өзүңүз. Анан өзүңүздөн дагы мындай сиз режим менен эмес, өзүңүз менен өзүңүз. Коомдагы режим менен эмес, өзү менен өзү күрөшүп аткандай сезбейсизби? Сезилет. Ошондой өзү менен өзүм күрөшүп аткандай сезилет. Анткени бул немени жалгыз чечпей, ар ким сурагы болот, ар бир немесин, кыл кыймылдын. Ошо суракта аларды сактап кала турган, чыныгы сурактан сактап кала турган эл болуш керек. А ошо элге татыбай алсак, жүжүр болуп эле өтүп кетсек болбойт. Жалаң эле жүжүр. Мен ырдап аткан ырлардай болуп. Анан ошондуктан жакшыны жакшы деш керек. Сен айтканыңа мен кошулам. Эгерде жаштарда акыл болсо, зээндүүлүк болсо, биз сүйүнөбүз. Силерге окшогон адамдар менен мен эле мен дей турган киши эмесмин. Болгону чындыкты айтып коем деп, мен эски ырларым деле буларга катуу тийип атса керек. Сат, кайдыгерлик, кайф заман дегендер улам соцсеттерден берилип атат да. Ой, мен оңолдум, мен азыр лирикага өткөм десем деле болбойт да. Ошондуктан кандай деп неме этсем, тигилерди бербей эле койгула деп запретить эте албайт экенсиң. Ал уже элге кеткен Америкадан ырдатып атышат. Канададан ырдатып атышат, Түркиядан ырдатып атышат. Эми кантип токтотом мен? Алардын баары өтүп кетти. Эми бирок ошону токтотоюн деп чын эле эметсең, алар андан да жаман болуп атат азыркы кеде ушундай неме кылган кылыктары. Анан ошон үчүн мен айткан немеге айла жок. Ошол менен туруп калам. Убагында ошол сиз канчалык тиги бутуңузга тийбей чуркап демократия деп, эркиндик деп, сөз ачык айтылыш керек деп коркпостон Канданбектен тайбаган анча-мынча кишилер деле жүрөт. Мисалы үчүн ушул Текебаев, Садыкшер, те башында ошол Мадумаров, Атыргой мындай оппозициялык талаада болду. Анан бир кезде баары эле мамыр-жумур болуп, Темир Сариев. Мындайча айтканда, эми фамилияларды айта беребиз. Көп дегендей. Бир кезде эле мамыр-жумур болуп, кайра ажырашып, кайра табышып, бирөөсү кайра бул жээкте калып, башка жээкте бирөөлөр чогула калып, жогорураак жакта. Бул өзү саясат деген бир ушундай нерсе окшойт. Кайсыдыр бир фамилияны Мокочо деш дагы, Укмуш Периште деш дагы өтө мындай орусча айтканда опасныйраак окшойт да. Кандай билебиз? Ойлогом деле келбейт айланайын. Просто баягы кичине бир неме ырдап коелучу ата. Батчыдай өмүр күнүм, Кудайга жетип үнүм, кыйналып
кайрылып турганымда жанымда жоксуң бүгүн келсе деп бирөө жарым денем от менен жалын түп күчтөй түйүлгөндө жанымда жоксуң жаным жанымда жоксуң жаным жолуңду карай берип келсе деп самай берип жыртылган күтүүмдү кайталап жамай берип телефон бурай берип ар кимден сурай берип үзүлгөн үмүтүмдүн учугун улай берип чарчап кеттим чарчап кеттим чарчап кеттим чарчап кеттим каректен элесиңди качыра бересиңби каңырык түтөп турат кайрылып келесиңби сезимдин өчүп нуру сүйүүнүң кетип кону жандалбас ушул жашоо жаныман өтүп туру сапарым карып барат сагынчым арып барат күтүүнүн күйүтүнөн жүрөгүм талып барат телефон бурай берип ар кимден сурай берип үзүлгөн үмүтүмдү учугун улай берип чарчадым мен чарчадым мен чарчадым мен чарчадым мен керемет мааниси аябай терең экен. Ушул ырыңыздагы мындай бир сөздөр өтө ойлонтту. Мааниси аны кылдым, муну кылдым, тикиге үмүт арттым, муну туура дедим, муну туура эмес дедим, андай болбой чыкты, мен чарчадым дегенди түшүндүм да менчи. Эми чарчабаңыз. Анткени пенделер, кайсыдыр бир саясатчылар, лидерлер туура болбой калышы мүмкүн, бирок баягы жараткандын астындагы өзүңүздүн абийириңиз, ички ыйманыңыз дайым туурада. Анан ошон үчүн эми үмүт үзбөйлү. Жеке жашообузда, өлкөнүн масштабындагы жашоодо эми жакшы болот дейли. Анча-мынча нерсени байкап аткан кишилер, төбөлдөр кандай бир нерселерди байкайт, тыянак чыгарсак. Анан ошондойдо үмүт кылалы, өзүңүздүн мындай бир жыйынтыктоо сөзүңүздү дейбизби, айтып койсоңуз. Баягы жүрөгүм ишенгенден ынайым сага, жүзүңдү көрбөсөм да Кудай таала, жалбарып бир өзүңө жалынайын, жанымды жеп турганда лай сана, өзүмдү 40 000 жолу алдасам да өзгөрбөйт сезимдесиң Алла таала, бир жолу таразаңа түшөрүм чын, 1000 жолу жакшы көрүп жалгасаң да, о жараткан Теңирим, Алла таала Кудайым, ден соолукту бакытты өмүрүмдү сурайын, пенделиктен билбей күнөө кетирсем даба кылып жалынайын, бизге кылчы ырайым, мага кылчы ырайым, ыйманым болсо дагы бүтүн меним, баары бир корккондордун ичиндемин, дооматтуу ушул дүйнөдө жашап жүрүп, жетеби түз жүрүүгө күчүм менен, айыптуумун, күнөөмдү тактай албай, азабы көп өмүрдү мактай албайм, мээримиңди мендейден аябачы, милдетим көп жүрбөйүн актай албай, о жараткан Теңирим, Алла таала Кудайым, ден соолукту бакытты өмүрүмдү сурайын, пенделиктен билбей күнөө кетирсем даба кылып жалынайын, бизге кылчы ырайым, мага кылчы ырайым, амин. Амин. Керемет. Ушу мен дагы бир нерсени айткым келип кетти. Ушу экөөбүз могу подкастка, студияга келгенге чейин тиги Бублик деген кофеканада жолуксак, анан кийин бирдеме ичесизби мындай десем ичпейм дедиңиз, алдыбызга суу алып келди. Анан бир тамак буйрутайын десем, Сагынбек айтып коет, ой, менде деген могу пакетимде эт бар. Ушуну эттен алайын, жейсиңби деп атасыз да. Бул деген мындай жөнөкөй айылдык бир жакшы, бир баю, өтө таза бир ниет да, жакшы. Анан ошондой ниетиңиз менен ал кофеканага киребизби, башка ак дилиңиз менен айтып атасыз да, кел эттен алып берейин, азыр бир кайсы бир тойдо жакшылыкта болдум эле, бул аябай көп эт, сага да жетет, кел эттен кесип эле берейин деп атпайсызбы ошол. Анан ошондой пейилиңиз менен өзүңүздүн баягы
калыс адилет менен өзүңүздөн жазбай жүрө бериңиз. Айткан тилектериңиз, дуаларыңыз кабыл болсун. Атайын ушул таластан бери келип ушул подкастка келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ден соолук берсин сизге, жакындарыңыз менен тынч болуңуз. Силерге дагы ден соолук берсин. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.